Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин жалпы темабыздын ысымы Атилла, кыргыздардын даңазалуу баатыры. Бүгүнкү карай турган конкреттүү түрдө тема Атилла жөнүндө баян. Дүйнө тарыхында бул белгилүү ысым. Тарыхый илимде ушундай пикир бар. Атилла деген ысымдын 4 мааниси бар деген. Биринчи мааниси ата уулу, атасынын уулу деген маани. Экинчи маани адилет деген бул адилеттүүлүк деген сөз. Үчүнчү ат-илле, Атилла деген ысым башкырларда жана татарларда бул ат жылы төрөлгөн деген экен. Төртүнчү биздин жакшы көргөн атабыз деген сөз экен. Ат-илла бул германдар элдеринде бул маани бар экен ошондой. Эми тарыхта көп эле айтылат Атилла жөнүндө, ким атасы ким, энеси ким. Бирок мен ойлойм, анан көпчүлүк түрк элдердин окумуштуулары, тарыхчылары ойлойт, бул Атилланын атасы бул гундардын ханы Мундус же Мунзук. Мундус уруусу ал жанагы Чочу хандын урпактары экен. Атилланын атасы Ханзада, анан кийин гундардын ханы, каганы, улуу ханы Мундус. Атилланын апасы болсо аты Чүрү экен, Сабыр уруусунан экен. Чүрү деген ысым бул азыр кыргыз диалекттерине, кыргыз тилине которулуп алган чүрөк деп. Бирок чүрөк деген маани толук туура келбейт, толук шайкеш келбейт. Анткени чүрөктө биз түшүнөбүз абдан сулуу кызды. Чүрү деген ысым бул гундарда мындай айтса болот, коргоо ысым. Жаңы төрөлгөн балдар ушундай ысым берчү экен. Чүрү деген бул ысым бул кедей кундун баласы. Байдык эмес. Ошентип жанагы алар өзүнүн балдарын ошентип коргочу экен да. Гундардын ак сөөктөрү. Сабылды Акеров деген бизде окумуштуу бар тарыхчы. Жакында Стандын тарыхынын маселелери деген 10 жыл мурун бир чоң статья жазды. Ошол статьяда орто кылымдагы жылнаамаларды изилдеп, ошону тагыптыр. Атилланын урусу Айбаш Мундус кийин кыскарткан түрдө Мундус болуп калат. Бирок биринчи Айбаш Мундус экен. Табылды Акеров дагы жазып атат. Жылнаамаларда Атилланын да карындашы бар экен, аты Харка экен. Бүгүнкү Харьков тегерегинде ошо жерлердин тегерегинде туулуптур. Ошон үчүн Харьковдун ысымы, жана шаардын ысымы Харьков болуп калыптыр. Муну Табылды Акеров жазып атат. Ал жылнаамаларды ошо китепчелердин баарын таап, изилдеп, ошондой корутундуга келип жатат. Эми Атилла бир тарыхчылар жазып атат 395-жылы төрөлгөн. Экинчи тарыхчылардын тобу жазып атат 397-жылы төрөлгөн. Үчүнчү тарыхчылардын тобу пикир айтып атышат 403-жылы төрөлгөн деп. Чындыкка ылайык болот, 397-жылы Атилла төрөлүптүр. Төрөлгөндө Ак сүйек деген шаарда төрөлүптүр. Түштүк Панонияда, түштүк Пуштада, бүгүнкү Венгрия менен Хорватия ошонун тегерегинде бир ошондой Осиек деген шаар бар. Ошол жерде Атилла төрөлүптүр. Төрөлүп кайтыш болгон жылы Атилла курман болгон жок, кайтыш болуп калды. Ооруп бул жыл бир пикирде ооруп кайтыш болду дейт. Ага дагы мен кайрылам. Экинчи пикири бар, Атилланы буу берип атайын өлтүрүп коюшту дейт. Константинополь менен Румдан жиберген тынчылар өлтүрүп койду дейт. Эми аны мен аягында дагы бир лекцияда айтып кетем азыр. Аны Атилла төрөлгөндө Мундус хан ошол жерде ак сүйөктө мектеп түзүптүр. Айрымдар жазып атат, гундар деген эле сабатсыз болгон, жапай болгон, жаман сөздөрдү да жазып атат, жакшыларды жазып атат. Бирок тарыхта турат, Мундус хан мектеп түзүптүр. Ошол мектепте эркек балдар окучу экен, жана ак сүйөктүн балдары. Мисалы кыргыздардын ханзадалары Атилла, Беледа, Төлөк, Атакам, Кыпчактын ханзадасы Берики, Сабырдын ханзадасы Коркут,
Андан тышкары башка жанагы шериктеш элдеринде ханзадалары гундар менен бир жүргөн, гундарга баш ийип бергендер. Осготтун ханзадасы Валамир, Герман Гепиттердин ханзадасы Лаударих, Славян Анттын ханзадасы Светозар, Аландардын ханзадасы Каракончар. Ошо класста бир 30-40 Атила менен окуучулар, бир топ окуучу экен. Кичүүсү 10-до, улуусу 15-те. Баары эле бир класста, баарын бирге окуучу экен. Окутканда да аларды жанагы Ульдинде хан мугалим атайын чакырыптыр. Көп чоң акча төлөп мугалимдерди чакырыптыр. Константинополдон, Румдан окуучу экен. Гун тили мурун жазуусу, анан окуусу бар болчу. Гун тили байыркы кыргыз кыпчак тили. Анан кийин калды бизде дедик Орхон Энисей жазуулар деп калды, ошо гун тили. Жазуусу бар болчу, окуусу да бар болчу. Гун тилин окуучу экен. Андан тышкары Румий латин тили окуучу экен. Андан тышкары Румий грек тили окуучу экен. Андан тышкары география окуучу экен. Анан эсепти окуучу экен. Ошонун баарын мугалимдер чакырып, эми үчүн география эсепти, анткени география буларга керек болот. Анткени бул биздин кийинки бул ханзадалар аскери башы болгондо, кол башы болгондо кандай жерлерди каяка барышат, каяка чабуул кылышат, кай жерге аскер жүрүш кылышат, ошонун баарын билиш керек. География окуучу экен. Анан да эсепти окуучу экен. Эсепти да жакшы окуучу экен. Анткени санаш керек, жана олжону, кундарды баарын санаш керек. Өзүң жанагы жоокерлериңди, канча кишиң бар, канча аскериң бар, ошонун баарын санаганга анда окуучу экен. Эми Атила жөнүндө көп маалымат бар. Гунология деген илим бар өзүнчө. Гундардын тилин, гундардын тарыхын, гундардын жашаган жерин, гундардын культурасын баары дизилдейт. Ошо гунология ал бирок бизде эмес, Кыргызстанда эмес, ал Европада, Германияда, Англияда, Скандинавияда, Венгрияда, Италияда, ошол жерде ошол илим абдан өнүккөн. Бир окумуштуу Йохан Готфрид Гердер жашаган жылдары 18-кылымдын аягы. Бул киши абдан дүйнөдө белгилүү жалаң тарыхчы эмес, тарыхчы да, философ да, тилчи да, адабиятчы да абдан белгилүү киши. Бул Йохан Готфрид Гердер дүйнөдөгү мындай градацияда, мындай деңгээлде турат. Бир иретте айтса болот, Гёте, Гегель, Кант, Ницше, Фейхтвангер, Маркс деп айтса да болот. Ошолордун деңгээлинде бир турат. Анткени бул 1940-жылга чейин бул официалдуу Германдын элдердин биринчи иретте немистердин тарыхчысы болчу. Кыргыз тилге мындай которсо болот. Тарыхтын философиясына жана адамдардын жашоосуна арналган ой пикирлер деп аталынам да бул китептин. Бирок негизгиси бул Германиянын тарыхы. 3төн бири бул жерде гундарга арналган, Атиллага арналган. 3төн бири. Кыскача Атилла жөнүндө кандай корутундага келет. Мы не можем не уделить внимания бичу Божию, наводившему страх на мир, метеору, стремительно промелькнувшему на небе Европы, царю гуннов Атиле. Мы уже отметили, что, собственно говоря, гунны, снявшись с насиженных мест в Татарии, Татария деп ошол мезгилде герман окумуштуулар бүт түрк элдерин жана журттарын жашаган жерлерин түшүнгөн. Привели в движение все немецкие народы. Это было последнее значительное переселение народов, и она положила конец Римской империи. При Атилле могущество гуннов в Европе достигло своего устрашающего величия. Римские императоры платили Атилле дань. Он презирал их, как слух их собственных рабов. Они отсчитывали ему 2100 фунтов золота ежегодно. Сам же Атилла этим золотом не пользовался и ходил в льняной одежде. Ему служили готы, гепиды, аланы, герулы, акациры, тюринги и славяне. Он жил в Северной Панонии, в маленьком местечке в деревянном доме. Его сподвижники и гости пили из золотой посуды, сам же он из деревянной чаши. Он не носил золота и драгоценных камней
Ими не были украшены ни его меч, ни сбруя его лошади. Он был справедлив, очень добр к своим подданным, недоверчив к врагам, горд перед гордыми римлянами. Аттила – это тот самый король Эцель, о котором рассказывают поэмы разных немецких народов. Герои, на пирах которого поэты разных наций воспевали деяния их предков. И он же то самое чудовище, которого на медалях и картинах приделывали рога, весь народ которого превращали в лесных бесов и мандрагор. Эми бұл жерде айтып атат Иосиф Готфрид Герде Аттилаға жөнінде екі пикір бар болса Германияда, германдар елдерінің арасында. Аны мен өткен жыл айтып кеттім, да айтып кетем. Герман елдерінің жармысы Осготтор елдерінің бабалары Аттила менен бір болчу. Аттилаға бағынып берген, Аттила менен бір жүрген, бір мамлекетте жүрүшкөн, 200 жыл бір жүрүшкөн. Bir жүргөндө да bir жанагы жашап, bir эмеге аскер согуш жүрүштөргө чыгып, шалгылашууга bir тарапта катышып, bir болушкан. Ошо Осготтор болсо, кийин Германияда жайгашты, Везердин чыгыш жагында Осготтордон таркаган уламыштар, санжыралар, легендалар, преданиялар, мифтер абдан жақсы көрсөтөт. Жақсы болса баяндайт. Аттила жөнүндө, гундар жөнүндө. Вестготтор болса Аттиланын душмандары болчу. Алар качкан, гундардан качкан. Качып, гундарға каршы римдердин аскерине кошулуп, гундарға каршы согушкан, салгылашкан. Анан кийин алар Германиянын батыш жагында жайгашып, гун империя таркап кеткенден кийин анан аякта алардын уламыштары Аттиланы гундар дабан жаман көрсөтөт, катал, ырайымсыз адамдар деп көрсөтөт. Эми түшүнсө болот, алар душмандар болгон. Гундардын Аттиланын душмандары болгон. Аттила ошентип Мундус хан түзгөн мектепке барып окуйт. Бир 30-40 бала окушат. Бүт Аксүйөктөрдүн балдары окуйт. Аксүйөктүн балдары кыргыздардын, башка гундардын, жанагы кошулган шериктеш элдердин ханзадалар окуйт Аттила менен. Баары гунча сүйлөшөт, гун тилинде. Анан ошол мезгилде Аттила 12 жашар, гун империянын борбору болсо. Азыр эсептесе бир ачып кетсе бир 20 000 киши жашачу. Борбору болсо. Анткени гундар бир жерде топтолчу эмес, бир жерде жашачу эмес. Алар алыс жерге малы менен таркап кетчү. Анан ошол жерге батыш урумундан аманат келет. Аманат деген түшүнсө болот. Эки функцияда. Биринчиси бул аманат деген киши жиберилет жака элчи катарында. Экинчи функция мындай айтса болот, туткун катарында. Ошол жерде жүрөт, ошо жанагы элдерде. Бирок эки функцияда да, бир жагы элчи, бир жагы туткун. Батыш урум айтат, биз силер менен тынччылыкта жашайбыз. Биздин жанагы аскер министрдин баласы келди. Мына ушул силерде аманат болуп берсин деп келет. Аятчы келет, аятчы болсо аманат экен. 17 жашар экен, 5 жаш улуу Аттиладан. 5 жаш улуу. Анын эреже боюнча ал баланы жакта сактабайт. Аны бир жака жиберет. Сен бала, эме жанагы гундардын бир түмөнүнө кызмат аскер кылып кел деп. Анан Ругиланын түмөнүнө ошол жерде аскер кызмат кылат. Хан Ругила анда түмөн башы болчу. Бир маалыматтар боюнча 3, башка маалыматтар боюнча 4 аскер жүрүшкө катышат. Ошо аскер жүрүштөгү абдан жакшы көрсөтөт. Акылдуулук жагы менен, каармандык жагы менен, жүрөктүүлүк жагы менен жакшы көрсөтөт. Анан ошентип кыргыздар ага наам берет, 1000 башы деп. 1000 башы болуп калат. Жана кыргыздардын түмөнүндө 5 жыл жүрөт, аманат болуп, 5 жылдан кийин кайра өзүнө кетет. Анын өзүнө кеткенде батыш урумда чоң ийгиликтерге жетет. Биринчиси аскер трибундун жардамчысы болот. Экинчиси анан кийин пропретор болот. Испания, пропретор зам губернатор Испанияга. Анан кийин пропретор Галия 3 эсе чоң Испанияда. Пропретор зам губернатору эмеге болот. Галия бул Франция. Анан кийин өзү претор болот. Эмеде жанагы Галияда. Анан эми военный консул болот. Эмеде кайра Римде военный министр болот. Ошо чоң иштерге жетет. Анан 30 жылдан кийин мен дагы айтып кетем, Каталан салгылаштырууда бир жактан Аттила, бир жактан бул Аятчы.
өкө тирешип калышат, салашууга чыгышат. Бир жактан гундардын кол башчысы Атилла, Римдардын кол башчысы жана Аэций. Азырча Атилла 12-ле, Аэций 17-ле, Аэций жана мектепке келет, сурашат, аны келип айтып бер, Рум жөнүндө кандай тартиптер бар, кандай аяктыкмалар бар, кандай эрежелер бар, кайсы адамдар жашайт, кандай тил сүйлөйт, кандай түзүлөт мамлекети, анын келип баарын айтып берет. Жанагы Аэций чейин үйрөнүп алды. Гун тилинде, гун байыркы кыргыз кыпчак тилинде үйрөнүп алды. Ошо келип айтып берет. Амиан фон Бек деген жазуучунун Гунны деген китеби бар. Ошондо 3-чү томдо баяндалат мындай нерсе. Аэций кошулуп, жана бүт күзүндө балдар, жана мектепте окуган балдар аңчылыкка чыгат. Каман атканга. Атчан чыгат, бир 30-40 бала. Эми улуу жана агаларда, жана мугалим агаларда алар менен жүрүшөт, атчаналарды сактап кайтарып, анын баары жагалар менен, жебелер менен, октор менен чыгыштı. Аны чаап баратышат камандарды көрүп. Анан ошондой да эрежеси бар. Каманды кичинекей торопойлору менен тийбейт. Эркек камандарды атыш керек. Эркек камандарды өлтүрүш керек ошол жерде. Атыш керек. Анан атышат. Бир мезгилде эле Атилла аттан учуп баратат. Анын бир буту үзөңгө чалынып калып, жерге сүйрөлүп калды. Атилла кыйкырганда ат акырын кичине катуу чуркуп барат, акырын бастырып калат, көрүп атат да, түшүнүп атат да. Бирок коркунуч башка жактан келип атат. Ал жактан бир 30-40 адамдан жарадар болгон чоң каман ат сүйрөп барып кичинекей бала чуркайт. Эми өлдүм деп Атилла ойлойт ошондо. 2 кадам калганда дротик жүрөккө тиет, жана кимдин камандын, чоң камандын жүрөгүнө тиет. Анан 2 кадам калганда жана озо менен жерге тыгылып калат. Аэций көрүп калыптыр да аны. Чап аттан секирип чыгып, дротигин алып, алар өзүнүн дротиги болот. Румийский дротик, кыскача дротик алып, ошону накта таамай жүрөгүнө тигиптир жана чуркап барып, ыргытыптыр дротикти жана каманга. Анан ошол каманды өлтүрүп коюптур. Атилла жанын сактап калыптыр. Анан убакыт келет, Атилла анда жанын сактап калат. 30 жылдан кийин. Азырча алар дос, жаш балдар. Анан кийин караганда, изилдегенде мындай карашканда баарын караса, жана жиптери, ээр токумдун жиптери бир жерден кесилип калыптыр. Атайын кесип коюптур. Ошол ээр токум учуп кеттир. Анан жанагы үзөңгүгө илинип калыптыр Атилла. Аз калса өлмөк экен. Ошондой окуя болгон. Тарыхта андай жазылат, тарыхта андай бар. Атилла өзү 16-га чыкканда Римге аманат кылып жиберет. Анткени хандын баласы. Жакка кетет. Анын бир жана аманаттардын чоң хан сарайы бар экен, ошол жерде 5-6 аманат жашайт экен, арасында жана кимде бар экен? Гейзерих деген Вандалдын королдун ханзадасы бар экен. Дагы бир экүчө ханзадалар тияктан, ылдый жактан келген, жанагы эмелерден келген, франктардан келген 5-6 ханзадалар бар экен, аманаттар. Анан Атилла эмесине барайын десе, жана эмне бияка отурам мен, бир аскерий жумуш кылайын десе, албайт, анткени 18-ге чыгыш керек экен. Атилла 16-да. Сабаттуу жигит да, окуйт, түшүнөт, сүйлөйт Атилла. Ошон үчүн Атилла болду да. Аны кой, мен окуйын деп жана педагогикумга жазылат. Анан 2 жыл педагогикумда географияны окуйт. 2 жыл. Окуганда жалаң жакшы баалар окуйт. Ошол жактан чыккан, жана цензура деген, отметка деген ошол жактан чыккан. Жалаң 5 алат да, 5 деген баа алат. Жакшы окуйт. Ошондо окуган бүткөндөн кийин 18-ге чыккандан кийин анан кетет эмеге. Турмабой легионго жазылат. Ал Турмабой легион эмеде чабуул легион түнгү Галияда Дивадур деген жерде экен. Ошол жерге жазылат. 336-чы Штурмовой легион. Эми легиондо 6000 киши бар. А бул Штурмовой легиондун өзүнүн өзгө эмеси бар экен, өзгөчөлүктөрү бар экен. Бул мындай жөө басатыган Штурмовой легион эмес. Бул жанагы катапульта технический экен. Катапульталарды жанагы таштарды ыргытатыган, шаарларды, дубалдарын такылайтыган, анан баллиста дагы бир мешокторду ыргытатыган күйүүчү заттар менен таш ыргытат, күйүүчү заттарды ыргытат, чоң усундар менен эшигин талкалайт. Ошондой техникалык легион экен.
Ошо Атила бар, ошо жерден 7 жыл жүрөт. 18-де кетип, 25-inde кетет. Чыгып кетет, отставкага деп койсо азыр болот. Анткени Ругела кел деп чакырат. Атила ошондо легат болуп шайланыптыр. Легат деген бул командир легион полковник. 6000 кишинин баштаганда солдат болуп баштады. Контуберналий болду. 10 кишинин чоң 10 башы. Анан кийин кичи центурион болду. 100 башы центурион болду. 300 башы улуу центурион болду. 500 башы. Анан кийин жана аскер трибун болду. Легаттын орун басары 3000 кишини башкарат. Анан кийин легат болду. 5 аскер согуздага аскер жүрүштө катышты. Атила бүт баарын өзүн жакшы көрсөттү. Өзүнүн акылдуулугу менен, жүрөктүүлүгү менен, каармандуулугу менен жакшы көрсөттү. Анан ошо менен ошол жактан аскерден чыгып кетти отставкага. 25 жашында полковник болуп, легат болуп үйүнө кетти. Укканыңарга чоң рахмат. Атила жөнүндө баянды эмки жолу эмки лекцияларда улантабыз.